Саламатсыздарбы, биз бүгүн Google формада онлайн тест түзүүнүн жолдорун карап өтөбүз. Google форманын өзгөчөлүгү тестти онлайн түрүндө студенттерге, аралыктан окуп аткан студенттерге жиберүүнүн эң ыңгайлуу жолу деп эсептейм. Мында биз Google'га киребиз дагы бул жерден Google'га кирип, бул жерде Google'дан биз Google тесттин өзүнө кирип алабыз. Ал үчүн Google'ды ачабыз. Бул жерден биз Google приложенияга киребиз. Ал жерден дискти тандайбыз. Бул жерде биз атайын папка түзүп, дискке тест деп сактап алышыбыз керек. Менде бул нерсе бар. Эгер жок боло турган болсо, мындан создать деп туруп басып түзүп алсак болот. Мындай тест папка түзүп, ошонун ичине сакталып кала берет. Менде бар нерсе бул. Убакытты өткөрбөй бар нерсе менен иштей берели. Эми бул жерден мен новая форма ачам. Новая формага кирдим бул жерде. Эми бул жерде вопростор камтылган. Мындай типте. Биз бул нерсени создать этип алышыбыз үчүн мындай даяр түрдө келген. Биз создать этип алыш үчүн мына бул жерден бул дегенибиз бул настройкасы. Мисалы, бул жердеги теманын үстүндө сүрөттөрдү өзгөртүү. Бул нерсени өзгөртүп алабыз. Мисалы, мына сүрөттү коелу. Мындай типке өзгөрүп келет. Анан бул теманы өзгөртсөк болот, цветин, фон, стандарт баарын өзгөртүп туруп применить басабыз. Мындай типке келди биздин суроолорубуз. Бул жерде буну картинка вставить этип алсак болот. Мисалы, бул обязательный части дегенди билдирет. Обязательный часть бул жерде, мисалы, краткий ответ. Биз бул жактан ответ жазышыбыз керек. Фамилия, имя, группа кетет. Анан текстовый кылабыз буну. И обязательный части мындай типте белгилеп өтөбүз. Анан бул жерде балл кетпейт, себеби бул суроо эмес, жөн гана тесттин башында кимден келди, ошол нерсени билдирет. Эми экинчи тестибизге өтөбүз. Бул жерден мисалы Word'дан алып туруп эле копия кылып алсак болот. Ответтери дагы ошол сыяктуу келет. Копия ошол Word'дан эле алып кое алабыз. Туура жоопко птичка белгилеп алабыз. Бул жерден сүрөттөр менен иштесек дагы болот. Бул нерсени обязательный часть кылабыз. Ответ дегенди бассак, бизге канча балл коюш керек экендигин сурайт. Мисалы, мен 10 балл койдум. Мындай кылып өзгөртүп алсак болот. Мен 10 баллдык шкала менен белгиледим. Туура жооп белгиледим. Мына бизге 10 балл деп команда берди. Ушундай типте вопростордун баарын киргизип алабыз. Мен ушундай типте 10 вопрос киргиздим. Бул жерде кошуп алсак болот. Ошол сыяктуу настройкалар, видео, сүрөт, колонка бөлүү ошол сыяктуу. Эми суроолорду киргизип болдук. Мындан кийин темасын оңдодук, сүрөттү койдук. Сүрөтүнө каалаган типте кое алса болот. Мен ушул сүрөттү коюп койдум. Эми биз бул нерсени отправить этишибиз үчүн мына жерде отправиттен басабыз. Электронный почта аркылуу жиберсек болот же ссылка аркылуу. Мен ссылка аркылуу жөнөтөм. Себеби бул эң оңой жолу. Ссылканы короткий URL кылсак, мындай ссылка берет. Буну копия кылып алабыз дагы. Студенттердин WhatsApp-ына салып койсок, бул баскычты басуу менен, кодду басуу менен ссылка автоматтык түрдө тестке түшөт студенттер. Эми бул нерсени отправить эткенден кийин предпросмотр кылып көрөлү. Азыр жасаган тестибиздин эмеси кандай? Мисалы, толтуруп көрөлү. Обязательный часть дегенде мындай белги коюлат.
жазып көрөлү. Мукаммедин Эпс дели кафедра. Кафедра Эпс дели. Кафедра Эпс. Эми тестти белгилөөнү баштадык. Мисалы, бул тестти белгиледик. Экинчи тестибиз, үчүнчү тестибиз, 4. Ошол сыяктуу кылып бардык тесттерди ар бирин белгилеп чыгабыз. Себеби бизде бул жерде обязательный часть деп берилген. Обязательный часть деп берилгенде белгилебей койгон болсок, анда тест толук кандуу мугалимге кайрадан жибергенде туура эмес форматта келип түшөт. Бул тестти белгилөө, бул тесттин жеңилдиги бул студенттерге тез жана оңой, аралыктан окутулуп аткан студенттерге өтө ыңгайлуу болот деп эсептейм. Отправить басабыз. Мына бул жерде мен тестти баскан эмесмин. Ошол себептен кетпеди. Кайрадан отправить этебиз. Мына эми бардык тестибиз кетти. Бул нерсени биз жөнөтүп көрдүк. Эми просмотреть баллы. Бул тесттин жоопторун карап көрөлү. Мындай типте жыйынтык келет. Всего 100. Бул балдык системада эсептейт. 10 суроо бар. 10 балдан 100 балл. Экөө гана туура 20 балл. Демек бул өтпөдү дегенди билдирет. Мындай типте туура жооп кайсыл экен, туура эмес жооп кайсыл, ушунун баарын көрсөтүп берет. Мындай туура жооп мындай светте туура. А эгер туура эмес белгилеген болсо, мындай типте келип чыгат. Бул тесттин өзгөчөлүгү ушунда. Биз белгилеген нерсени бул убакытты экономдоо үчүн жана убакытты экономдоо үчүн өтө ыңгайлуу тест болуп эсептелинет. Жана өзгөчөлүгү оңой, тез. Мисалы, бир группадан 26 студентке берсең, 26 студент болсун дейле, мынтип тез эле жоопторун кайра берет. Анан жеңилдиги мунун ар бирин текшерип отурбайсың, өзү автоматтык түрдө текшерип, балды коюп берип чыгарат. Мисалы, мага жөнөтүлгөн студенттерге бергенден жөнөтүлгөн жоопторду каралы. Мисалы, 26 ответ келген мага. Бул жерде сводка кылып берет. Бул сводка боюнча жалпы студенттин канчасы туура жооп берди, канчасы туура эмес жооп берди. Мындай ачык неме менен, балдык система менен карап берет. Анан мисалы, ар бир суроонун өзүнчө мындай кылып мониторинг жүргүзүп берет. Бизге бул жерден вопросторду көрсөк болот, текшерип аткан учурда. И отдельный пользователь кыла турган болсок, эгер ар бир студентке, мисалы, ар бир студентти өзүнчө берет. Бул жерде мисалы, биринчи студент, мен өзүм белгилеген тест жана бул. Экинчи студент, мисалы, бул жерде студенттин фамилиясы кеткен мына жерде. И белгилеген тесттери, мисалы, экинчи студентибиз дагы 20 балды туура эсептеген. Үчүнчү студентибиз, мына 4-нчү студентибиз мына жерде бул 100 балл 10 тесттин баары туура деп, бул жерде дагы бир студентибиз Кайратбек уулу Бекнур деп туура белгилеген. Бул жерге мен ушул сүрөт болгон үчүн коюп койдум. Бул жерге сабакка тиешелүү каалаган типте сүрөттү коюп алсак болот. Эми тесттин эң жакшы жактары бул интернеттин жардамында эле студенттин ушул тесттин жардамында рейтинг же болбосо экзамен түрлөрүн ушул тесттик вариантта кылып алып алса болот. Бул түзүлгөн тестибиз автоматтык түрдө биздин Google приложениянын ичинде, дисктин ичинде сакталып тура берет. Келген жооптор дагы ошол дискке түшөт. Ушуну менен сабагыбыз аяктады.